Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эреже плюс программасы жаңы жылга карата ынтымак телерадио компаниясынын тагыраак айтканда мен өзүбүздүн кесиптештерден жол белгилерин сурайын дедим. Кантип десеңиздер, бизде ынтымак телеканалындагы бардык автоунаа айдаган кызматкерлерден ушул жерден күтүп алып, бардыгынан мына ушул жол белгилерди сурап көрөйүн. Кандай жооп беришет экен? Бул жактан биздин эжекебиз келип атат. Бул жакка кое берсеңиз болот. Бул Бегайым Сыдыкова, биздин ынтымак телерадио компаниясынын зам директору. Орун басары дейбизби, кыргызча айтканда. Азыр сурап көрөлү. Урушпаса сурайбыз. Эжеке саламатсызбы? Кандайсыз Бегай эже, жакшысызбы? Майрамыңыз менен. Рахмат, өзүңөр дагы. Рахмат. Ошо Эреже плюс программасы келген кесиптештерди эшиктин алдынан тосуп алып атабыз. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Эми уруксат берсеңиз, таныштырып койсом, мен атым Рамазан, ынтымак телеканалынан деп коеюнбу. Тамаша. Бардык ынтымакта иштеген кесиптештерди, автоунаа айдаган кесиптештерден жол белгилерин сурап атабыз майрамга карата. Сизден дагы сурап көрөлү. Келиңиз. Бул кандай? Айтып коюпсуңар да дайым атып. Мен ойлодум, бардык эле айдоочулар билет болуш керек деп, ошон үчүн биринчи сизден баштадык. Бул белги главный дорога жаның алдыңардан чыгат деген белги. Ооба, негизги жол деген, Негизги жол. Бул Негизги жол бүттү деген белги. бүттү деген белги, туура. Бул токтоого мүмкүн эмес деген. Туура. Бул Бардык техникалык эмелердин жүрүшү мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес, тыюу салынат деген белги экен. Бул Машинаңар жууп алсаңар болот деген. Автомойка деген, Рахмат. Туура жооп бердиңиз. Сизге белек ынтымак телерадио компаниясынын атынан Дубайга бир жумага путевка. Рахмат жол. Ак жол. Рахмат. Мына ушундай дагы күтүп турабыз. Азыр бирок жамгыр жаап баштады. Же карга айланып кетеби билбейм. Бирок менин оюмча ичкериге келип, ишкананын ичине кирип эле отурган жерден сурайт окшойбуз эми. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жумушка кирип келдик. Азыр коридордо эч ким жок. Бирок биринчи ушул биздин ынтымак телеканалынын программалык директору Асанбек Каракозиев агабыздан сурайлы дедим эле. Бирок аябай берилүү менен иштеп атыптыр. Мен мындай айнектен көрүп калдым. Ошого азыр акырын телефон чалып чакырып көрөйүн. Бул жака чыккандан кийин анан сурайбыз акырындык менен. Ассаламу алейкум. Асанке кандайсыз? Жакшысызбы? Асанке, мына радио жакка келип кете аласызбы? Мүмкүн болсо бир маселе болуп калды эле. Хорошо. Болуптур. Ассаламу алейкум. Кача электе калдыңыздан кармалалы. Бул Асанбек Каракозиев, саламатсызбы? Мен атым Рамазан деп коет экен. Мындай, бизде жаңы жылга карата Эреже плюс программасы өзүбүздүн кесиптештерден жол белгилерин сурап атабыз да. Анан көпчүлүк айтып калды, өзүңөр билесиңерби деген маселе жаралып калды. Ошого дагы көргөзгөнчө жол белгилерин сурайын сизден. Сурайлы болосуз. Биздин Эреже плюс программабызды жалпы эле ынтымактагы бардык программаларды Асанбек Каракозиев текшерип, анан эфирге чыгарылат. Ошондуктан биринчи сизден сурайын деп тура көрдүк. Сырттан дагы Бегай эжеге туш келип калдык. Бегай эжеден сурадык, жакшы. Эми сизди текшерип көрөлү. Билебиз, сиз дагы айдоочусуз. Ошон үчүн бысымыла деп баштайлы келиңиз. Бул кандай жол белгиси? Негизги жол. Негизги жол. Ооба, туура. Негизги жол бүтүшү. Бүттү деген белги, туура. Бул токтогонго мүмкүн эмес. Туура. Бул жакка транспорт каражаттары кирүүгө такыр мүмкүн эмес деген. Тыюу салынат деген. Тыюу салынат. Рахмат сизге. Макул. Белегибиз бар болчу негизи, бир калпак, бир чепкен, үйдө калып кетиптир, кийинки жылы Кудай берсин. Шавкат ака. Ассаламу алейкум. Негизи жогорку кеңеште депутаттарды журналисттер кармагандай эле коридор жакшы экен да. Саламатсызбы? Маанайыңыз кандай? Жакшы. Майрамыңыз менен. Майрамга карата Эреже плюс программасы биздин өзүбүздүн кесиптештерден жол белгилерди сурап атабыз да. Сизден дагы сурайлы эми келиңиз. Негизи канча жылдык стажыңыз бар эле айдоочулук боюнча? 91-жылдан бери. 91-жылдан бери айдайсыз. 30 жылга жакындап калды. Башкы жол.
Башка жол, негизги жол, азамат. Негизги жолдун бүтүшү. Бүтүшү, Кирүүгө токтоого мүмкүн эмес. токтоо мүмкүн эмес, туура. Транспорттук кыймылды мүмкүн эмес. Техникалык кыймылга тыюу салынат дейт. Бул Автомойка. автомойка, туура. Велосипед жүргөндөрдүн жолу. Күтүптүр. Уступите дорогу. Жол бер деген, азамат. Круговой. Болду ага. Бул жагына ишенебиз, анткени бул киши дагы биздин Эреже плюс программабызды текшерет азыркы учурда. Биздин жетекчибиз десек болот. Рахмат. Сизге белек бар айткандай, Кудай буйрса, 2020-жылы Дубайга бир жумага путевка. Рахмат. Ушинтип өзүмчө эле добрый киши болуп, бардык эле кесиптештерге Дубайга путевка кайгарып жүрөм. Мени ким Дубайга жөнөтөт билбейм, бирок азыр дагы биздин кабинеттерди карап көрөлү. Бул жакта коомдук контент деп бардык көптөгөн программалар бар. Эреже плюс программасы да ушул жакта отурабыз. Бысмыла дегенде бул жакта көптөгөн конокторубуз дагы бар экен. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Жакшысызбы? Рахмат, сиздин жаңы жылыңыз менен. Бул киши жанагы радиодо Фаркат акебиз балда айтып аткан. Биз Эреже плюс программасы жаңы жылга карата өзүбүздүн кесиптештерден жол эрежесин сурап атабыз. Биз сизди билебиз. Ооба, биз сизди билебиз. Буга чейин автошколада мугалим болуп иштегенсиз. Мен ойлойм, эми жакшы эле жооп берет болушуңуз керек. Мен 7 жыл болгон иштебей койгонумачы. 7 жыл болгон. Бирок 7 жылдан бери автоунаа айдайсыз. Ооба, айдайм. Мен билем. Келиңиз, сурайын катарынан. Негизги жол. Негизги жол окшош экен, Келиңиз бул. Негизги жол бүткөнүн жолунда айтып атат. Бүткөнү. Запрещай знак, остановка запрещено. Бул. Выезд запрещено. Кирүүгө мүмкүн эмес. Тыюу салынат. Бул. Мойка. Автомойка. Автоунаа жуучу жай. Бул кандай белги болуп аталат негизи? Информационный маалымат. Кошумча маалымат берүүчү деп азамат. Велосипедин. Мугалим да бул. Велосипедден жүрүүчү жол. Азаматсыз. Жол берүү. Бул эскертүү белгиси. Уступи дорога деген, азаматсыз бул. Бул дагы маалымат, кошумча маалымат берүүчү круговой движение деп маалымат берип атат. Баягы четный, нечетный күндөрү мүмкүн эмес. Бул шотный күндөрү. Шотный күндөрү. Айдын так жана жүк күндөрү. Грузовой автомобилге жүрүү мүмкүн эмес. Жүгү бар. Коркунучтуу жүгү бар, кооптуу жүгү бар. Мындай кыш айган же жыгылып коркунуч жараткан жүгү менен. Келиңиз бул. Бардык знактар күчүнү жоготкон жөнүндө айтып атат. Тыюу салынуучу зоналардын бүтүшү бардык күчү жоготкон азамат. Бул бурулуп эскертүү белгиси бизде шаардын ичинде адашпасам зона действияга чейин 50 метр жетпей коюлат, шаардан сырткары 100-150 метр. Азамат, мугалим киши ушинтип айтат. Негизи толук маалымат берет. Экөө автомобилге кирүүгө мүмкүн эмес, жүрүүгө мүмкүн эмес. Бул сигнал чалууга мүмкүн эмес. Бул көбүнчө больницалар алдыда, коомдук жайларда. Азамат. Бул экөө автомобилге обгон кылууга мүмкүн эмес, ашып өтүүгө мүмкүн эмес, азамат. Неровная дорога, тегиз эмес жол. Эмне деп атат бул? Эскертүү. Эскертүү, азамат. Стоп. Стоп. Бул жакта Айдын Токтосунов агабыз бар. Бул киши биздин бардык ынтымак телерадио компаниясынын бардык программаларын сайтка жүктөйт жана көптөгөн программалар тартат. Машинесин тагылатып көрөлү. Ассаламу алейкум. Кандай, жакшысызбы? Менин атым Рамазан. Поздравляйм. Ынтымак телеканалы. Мүмкүн болсо машинаңыздан түшүп койсоңуз, Мындай кеңири жакка чыгып алайлы. Пробка кылбайбы? Пробка кылбай. Эми Айдынке сизден дагы сурайлы. Жаңы жылга карата бардык кесиптештерден, автоунаа айдаган кесиптештерден жол белгилерин сурап атабыз. Ошондуктан бүгүн мындай эркин формада эле жүрөм. Калпак кийбедим дегендей, галстугум жок дегендей. Кандай жол белгиси? Негизги жол. Негизги жол. Бул. Негизги жол бүттү. Бүттү, азамат. Тыюу салынат. Токтоп турганга, токтоңго мүмкүн эмес, тыюу салынат тура эле. Бул техникалык каражаттар киргенге тыюу салынат. Азаматсыз. Бул Автомойка. Автомойка. Бул Велодорожка. Бул негизги жолго берки кесилиш жолунун берки жагына болот, уступи дорога. Уступи дорога, жол бер деген белги болот, Бул кара болгондо бул тыюу чектөө жок деген. Азыр биз
кабарлар бөлүмү сайт бул жакта. Бул жакта канча айдоочу бар экен? Азыр көрөбүз. Ассаламу алейкум. Кандайсың? Бул жакта кабарлар бөлүмү отурат. Бул жерде азыр Авазбек Айтиев агабыз кабарлар бөлүмүнүн жетекчиси. Ассаламу алейкум. Менин атым Рамазан, ынтымак телеканалынан деп коет экен да. Мен сизди тааныйм. Азамат. Авазбек, мындай кылалы. Жаңы жылыңыздар менен келе жаткан майрамыңар менен куттуктайбыз. Бирок сизди билебиз, көп жылдык стажыңыз бар. Сизден дагы жол эрежесин сурап коюшум керек. Ошон үчүн кичине машинаңыздан түшүп койсоңуз. Кеңес, мен ачып коеюн, Канча жылдык стажыңыз бар? Негизи айдоочулук боюнча? Негизи 2010дон бери ошол мунайден. Мунайдайсыз, Ошондо 9 жыл болуптур. Азамат. 2020 Мындай кылып коелу, мына жерде азыр балдар, оператор балдар көп экен. Даярданып тургула жигиттер, баарыңарга барам азыр, Келиңиз анда баштайлы, бул сымла. Бул кандай жол белгиси? Бул башкы жол. Негизги жол. Туура эле. Негизги жол. Негизги жол. Азамат. Бул катты ойлоно баштадыңыз го. Түшүнбөдүм муну. Бул жанакы эмеспи? Жанакындай Чейин турат, поезддин жолу эмеспи? Негизи. Жок, негизги жол бүттү деген, главный дорога бүттү деп сары болуп турат, эстеп калсаңыз. Бул токтогонго мүмкүн эмес. Ассаламу алейкум. Биз билебиз, көп жылдык стажы бар. Биздин компаниянын сотрудниктерин кээде ташып калат кызматкерлерин. Келиңиз анда будан баштайлы. Бул негизги жол. Негизги жол, Жаңы жылдык маанайлар жакшыбы негизи? Бул Негизги жолдун бүтүшү. Канча жылдык стажың бар айдоочулук боюнча? 6 жыл. Окуп алдың беле же окуп алдың? окуп алгам. Окуп алгансың, Азамат, кел. Бул Токтогонго болбойт. эшик жаап коелу, сууп болбосун. Саламатсызбы? Бул Алибек байке. Биздин ынтымак телеканалынын убагында пиар менеджер болгон, азыр Али Production деп. Өзүнчө бир чоң продакшнды иштетет. Биз жаңы жылга карата, майрамга карата өзүбүздүн кесиптештерден жол белгилерди сурап атабыз да. Ошого сизден дагы сурайлы, билебиз сиздин дагы көп жылдык стажыңыз бар. Анан баса белгилеп айта кетиш керек. Көптөгөн программаларга, менин программама, жол эрежесине жана сонун программаларга, дагы башка программаларга сонун идеяларды берет да. Келиңиз. Бул кандай жол белгиси? Вот ошону сенен баштап. Ал мына шустрыны караса. Келиңиз. Бул кандай жол белгиси? Мен көпчүлүк балдар менен жүрөм да. Бул сковородкада курулган жумуртка 4 бурчтук. Сирге же айтты эле ушундай депчи. Бул эмне десем, бул поля деп эле да. Поля деди. Бул ортодо сарысы, бул агы деген. Эме Башкы жол. башкы жол. Туура. Жумуртканын үстүнө. Жо, андай тамашасы жок эле айта бериңиз. Так. Башкы жолдун бүтүшү. Негизги жолдун бүтүшү бул. Парковка запрещен. Стоянка запрещен. Негизи мындай кыйналбай орусча сүйлөй берсеңиз болот, бул киши кыргызчаны зорго сүйлөйт өзү. Келиңиз. Бардык жүрүүчү унааларга тыюу салынат. То есть бул Техникалык кыймылга. техникалык кыймылга тыюу салынат. Эреже плюс программасында тротуарга туура эмес токтотулган автоунаалар боюнча да көргөзүп келебиз. Азыр дагы сиздерге көргөзөлү. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй мына бардык машиналар тротуарга коюлуп калган. Биз азыр эсин тапканга аракет кылып көрөлү. 0608 Аккорд, Honda Accord автоунаасы. Бирок бул кайсы жакта жашаары да белгисиз экен. Бул жакта Opel автоунаасы турат. Бул машинанын дагы байланыш номерлери жок экен. Бул жакын жерде жума намазга кирип кеткен окшойт, бирок биз деле жумадан чыктык, бирок айдоочулар чыга элек окшойт. Машина сиздики эмеспи? Бул жакта эч ким жок экен. Жанадан бери чакырдык. Эми эгерде сыналгы телевизор аркылуу көрүп калсаңыздар, мындан кийин сиздерден сурамчы.
тротуарга койбоңуздар машинаңыздарды. Биз дагы алдыны көзтө жылып кете берели анда. Бул жерде байкасаңыздар, бул жерде дагы монтип Opel автоунаасы коюп коюптур. Ассаламу алейкум. Мына машина кимге караштуу? Мына тротуарга койбош керек, билесиздер. Болду, айдай бериңиз анда. Жаппай туруңуз, эже. Мына машинаны киргизет экен. Ооба. Бул жакта болсо Портер автоунаасы турат, азыр муну киргизип коелу, андан бул жака өтүп кетели. Рахмат. Бул жакта Портер автоунаасы жүк түшүрүп атат экен. Ассаламу алейкум байкелер. Портер автоунаасы кимдики экен? Сизге караштыбы? Таксир, мына тротуарга коюп алыпсыз да? Ооба, бираз мына ачып койсоңуз, мына жерден өтө турган болсун, Келиңиз, ачып койсоңуз биз карап туралы. Бул жакта азыр жүк түшүрүп аткан экен, бирок тротуарга мүмкүн эмес. Ошондуктан тротуарды бираз ачып койсо, жөө жүргүнчүлөр өтө берет. Айдоочулар, чыныгы айдоочулар өзүнүн туура эмес жасаганын түшүнөт экен дагы, мынтип тротуарды ачып коет экен бат-баттан эле. Бул жака келсек, бул жерде автомойка бар окшойт. Мойка бар экен. Жигиттер, ассаламу алейкум. Машина кимге караштуу? Байке, машина кимге караштуу? Эси жок окшойт. Байланыш номерин карап көрөйүн. Бирок байланыш номери жок, машина ачык экен. Тротуарга коюп коюптур да, алып коюш керек эле тротуардан. Билбейсизби? Assalomu alaykum. Yaxshimi? Билбейсизби, номери жокпу? Мынакей бул жактагысы биз келгенче эле ала баштады, жакшы. Бул жакшы. Азыр бул машинанын эсин каяктан табарыбызды билбейбиз, бирок ага чейин бул жерде кафе же чайкана бар окшойт. Ошонун алды дагы өтө тар болуп калган. Ушул боюнча барып көрөлү алдына. Бул жерде тамактануучу жай бар экен. Ал эми машиналарды токтоткондо өзүнүн нормасы менен мындай турба менен белгилеп койгон, бирок аны почти заборго такап коюптур, дубалга такап коюптур. Ал мындайраак туруш керек. Бул жакта кеминде 3 метр жер калыш керек болчу. Азыр биз администратордун же болбосо ушул ээсин тапканга аракет жасап көрөйүн мен. Assalomu alaykum. Ушул эштейсизби? Мен мына тротуарга туура эмес токтотулган машиналар боюнча тартып жүрөм. Атым Рамазан, Ынтымак телеканалынан. Сиздин атыңыз? Санжар. Санжар эке. Мына жерде жөө жүргүнчүлөр өтө турган тротуар бар да. Бирок бул жерге тамактанганы келген автоунаалардын бардыгы монтип тротуар тосуп калган. Анан сиздин мына жасаган эмеңиз бул бираз туура эмес болуп калыптыр да. Бул бияка такалып, мунан защита кылгандай болуп калыптыр да. Бул негизинен мындай машинанын алдына коюлуш керек. Мына Матиспи, ушунун аралыгында же болбосо будан бир 2 метр, 3 метр жөө жүргүнчүлөр өтө турган место калыш керек болчу да. Эртең суббота, воскресенье сразу жылдырып коебуз, Суббота, воскресенье. Эртең суббота, воскресенье, бүгүн пятница. Эртең я биринчи күн уже. Болду, мен айтып атам, өзүңүз айтып атасыз. Обязательно сүрүп коебуз. Кудай кааласа, мына бүгүн жума. Ооба. Бүгүн lekin али жумада бүгүн жылдыра алмайбыз. Ооба, бүгүн жылдыра албайсыз, ооба. Мен сизге анда понедельник же вторник күнү келем. Понедельник беморал келип уже сүрүп койгон болобуз. Кудай кааласа, анда сөзгө тура алам да. Болду. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мынакей өзүңүздөр көргөндөй, Кудай буйрса, кийинки көрсөтүүдө биз ушул жерден канчалык деңгээлде жөө жүргүнчүлөр өтө турган тротуар калганын көрсөтүп беребиз. Рахмат чоң. Рахмат. Мынакей азыр басууга бираз кыйын, бирок Кудай буйрса ушул тамактануучу жайдын ээси сөзүн берип атат. Мына ушул турган турбаларды мындай жылдырып, бул жерден атайын жөө жүргүнчүлөр өтө турган тротуардан ордун калтырам деди. Бизде көпчүлүгү эле айдоочулар
мисалы мен мына үйдө жашаган болсом, ушул территория менин үйүмө территориясына кирет деген түшүнүк менен калат. Туура ушул жер сизге карайт. Сиз бул жердин тазалыгын жана сапаттуулугун карашыңыз керек. Бирок жөө жүргүнчүлөр өтө турган жолду дагы ачып коюш керек болот. Ошондуктан бул машина дагы тротуарга коюп коюптур. Ээсин тапканга аракет кылалы. Байланыш номерлери жок экен чалганга. Бирок азыр бул жерден сурап көрөлү. Assalomu alaykum. Машина сиздердики эмеспи? Assalomu alaykum. Кандайсыз? Мына Матиз автоунааз сиздерге караштуу эмеспи? 163 ак. Жок, бизден. Кимдики экенин билбейсизби? Мына тротуарга туура эмес токтотуп кетиптир да, буяка мүмкүн эмеспи? Мынакта мушеттерди тошончу менен калыптыр. Кимдики бул? Жок, билбейм азыр. Жок, билбейм, мына меники. Сиздикиби? Сиз дагы Служебный. Служебный, Ошо кандай болсо да мына тротуарды жаппаганга аракет кылыңыздар. Анан мына машинанын ээсин билбейсизби? 163. Сизге сураныш анда. Ушул ээси келгенде айтып койсоңуз. Тротуарга койгонго мүмкүн эмес. Жөө жүргүнчүлөр өтө турган жолду калтырып койду, Биз өзү койдуруп атат эки. Ошо койдурбай карап турсаңыз жакшы да мунучи. Мына мисалы мына жер бош турат, мындайдан коюп койсо болот. Анан сиздин машинаңызда бир аз жакындап калыптыр, коляска менен басса батпай калышы мүмкүн, Азыр мына кафенин алдындагы эскерттик, алар дагы аралык сактап кое турган болду. Рахмат. Азыр бул жакта дагы тамактануучу жайда монтип тротуарлар тосулуп калган. Бүт элдер тамактанып отурат. Ээси азыр больницада экен, бирок ордуна башка бирөө чыгам деди. Азыр чыкса бул жерге дагы сунуш берип койсок жакшы болот. Жөө жүргүнчүлөр өтө турган места орнуп калат. Эжеке жакшысызбы? Мына жерде жөө жүргүнчүлөр өтө турган тротуар бар да. Анан бул жака тамактанганы келген адамдар машиналар мынтип бияка чейин такап токтотуп коет дагы, жөө жүргүнчүлөрдүн жол жабылып калат. Ошондуктан эжеке сиздерге сунуш, мына бул жактагы тамактануучу жайларга да айттык. Мындай бир аралыкты сактап туруп, атайын токтото турган белгилер бар, турба деп койсок болот. Турба менен бир белги менен токтотуп койсоңуздар, машина ошого чейин келип токтойт. Андан биягында жөө жүргүнчүлөр кенен өтө берет. Мана атпамыз. Сиз ошондой кылсаңыз, сиздин баягы бул жактын администратору жок экен. Бир жака кетип, больницага кетип дедиңизби? Ошого мынага окшогон машиналар, дагы башка машиналар тоспой турган кылып, ушу жерге белги коюп койсоңуз, качан келели? Качан кыласыздар? Endi şef kesince ne ki aytamızda ne ular kılışat da bir yerde. Ооба, siz анда келгенде бир айтып көрүңүз, анан биз дагы келебиз анда. Келет экен деп айтып коюңуз анда. Рахмат. Азыр эми бардык кишилер тамактанып отурушат. Тамактанып отурганда кирип алып машинаңы ал десем дагы мүмкүн туура эмес болуп калат. Ошондуктан бул тамактануучу жайдын ээсине гана сунуш катары айттык. Эми сунушту кабыл алып жасаган болсо анда мындан да сонун болот. Мына ушуну менен Эреже плюс программасы соңуна келип жетти. Ар дайым өзүңүздөргө сак, эрежеге так болуңуздар.